Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин математика мугалими Жабаева Нурида Акылбековна. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү өтүлүп турган сабагыбыз 7 класстардын алгебра сабагы. Сабактын темасы бир мүчө. Сабактын максаты: окуучулар бир мүчө жөнүндө түшүнүк алышат, туйтмалардагы мүчөлөрдүн маанисин ажыратып, мисалдарды иштей алышат, окуучулардын билими, көз карашы өсөт, тырышчаак болушат, билимдүүлүккө умтулушат. Анда балдар, жаңы темага көңүлүбүздү бурабыз. Биринчи анықтама: кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, даражага көтөрүү, тамырдан чыгаруу амалдарынын белгилери катышкан өзгөрмөлүү туйтма алгебралык туйтма деп аталат. Төмөнкү туйтмалардын айырмачылыгын аныктап көргүлөчү. Карайбыз. Кээ бир туйтмаларда кошуу жана кемитүү амалдары гана катышкан. Кээ бир туйтмаларда көбөйтүү гана амалы берилген. Экинчи аныктама: өзгөрмөлөргө карата бир гана көбөйтүү амалы орун ээлеген алгебралык туйтма бир мүчө деп аталат. Төмөнкү бир мүчөлөрдүн коэффициенттерин атап чыккылачы. Мисалы, 5абнын коэффициенти биз билебиз 5. Ал эми акыркы бир мүчөнүн коэффициенти канчага барабар? Ооба, n бир мүчөнүн коэффициенти 1ге барабар. Адатта 1 деген коэффициент жазылбайт. Үчүнчү аныктама: бир мүчөнүн сан көбөйтүүчүсү коэффициент аталып, биринчи орунга жазылат. Бир мүчөнүн мындай түрү анын стандарттык жазылышы деп аталат. Өзгөрмөсү жок сандуу туйтманы дагы бир мүчө десе болот. Мисалы, 5, 0,8, 10, 2 бир мүчөлөр. Анткени алардын ар бирин бири менен болгон көбөйтүндү түрүндө жазса болот. Төртүнчү аныктама: бир мүчөнүн даражасы деп өзгөрмөлөрдүн даража көрсөткүчтөрүнүн суммасы аталат. Мисалы, 7анын 2 даражасы, bнын 3 даражасы. Бир мүчөнүн даражасы 5 болот. Мисалы, дагы мисал: 8x'тин 5 даражасы, y-тин 7 даражасы, бир мүчөнүн даражасы 12 барабар болот. Бир мүчөлөр окшош жана окшош эмес деп мүнөздөлүшөт. Төмөнкү бир мүчөлөрдү талдап мүнөздөп көрөлү. Эмнени байкадыңар? Ооба, кээ бир мүчөлөр коэффициенттери менен гана айырмаланып, калган өзгөрмөлүү көбөйтүүчүлөр бирдей жана көрсөткүчтөрү да окшош. Аларды топтойлу анда. Бешинчи аныктама: өзгөрмөлөрү, алардын көрсөткүчтөрү бирдей болуп, коэффициенттери менен гана айырмаланган бир мүчөлөр окшош мүчөлөр деп аталышат. Окшош мүчөлөрдү кошууга жана кемитүүгө болот. Анткени коэффициенттер бир мүчөнүн санын билдирет. Мисалы, АБ плюс АБ барабар 2АБ болот. Бышыктоо: туйтмалардын окшош мүчөлөрүн келтиргиле. Кана балдар, даярбызбы? Анда чогуу иштеп көрөлү. Биринчи мисал: минус 17m болот. Экинчи мисалыбыз А. Үчүнчү мисалыбыз минус 8b келип чыгат. Төртүнчү мисалда минус 10k. Бешинчи мисал 4x квадрат. Алтынчы минус 12a. Экинчи мисалыбыз окшош мүчөлөрдү көчүрүп жазгыла. Жаздыкпы балдар? Ооба. Жазсак анда меники менен салыштырабыз. Минус 4абнын окшошу АБ. 3xy окшошу минус 3xy жана 6xy. 6a квадраттын окшош мүчөсү минус a квадрат. Үйгө тапшырма балдар. Слайдта көрүп турган бир мүчөлөргө окшош 2ден бир мүчө жазып келесиңер. Урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакка чейин сак саламатта болгула.